Аллах субхана ва тағала Ибрахим сүресінің 34-ші аятында қайтып отады. Фастаиду билла ва атакум мин кулли ма саалтумух ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха иннал инсана лазалумун каффар. Садақаллахул азим. Ва атакум мин кулли ма саалтумух. Biz sizlerге дейді Аллах субхана ва тағала. Ва атакум мин кулли ма саалтумух. Силер сұраған ниъматтардың бардығын бердік сілер. Сілер қандай ниъмат сұрай тұрған болсыңдар, алардың бардығын сілерге беріп. Ва ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха. Егер сілер Аллахтың берген ниъматтарын есептеуді, санауды қаласаңар, ла тухсуханы есептеп ақырына жете албайсыңар. Иннал инсана лазалумун каффар. Әлбетте инсан өте бір чоң залым, әлбетте инсан өте бір чоң нанкөр деп айтылады. Себебі бізге берген ниъматтарды қарасаңыз, бізге қандай ниъматтарды берді, ошол ниъматтарды бір есептеп көріңіз, бирок анын аркасына акырына чыга албайсыз. Жашооңузда жашап жүргөн, кийип жүргөн кийимдериңиз же аяк-бияк эсептеңиз. Же болбосо мейли сырткы ниъматтарды коюп, ичиңиздеги өзүңүздүн ниъматтарыңызды караңыз. Канча инсан көп, канча инсан кулап укпайт, канча инсан буду баса албайт. А сиздин 36 мүчөңүз бардыгы соо, көрө аласыз, уга аласыз, сүйлөй аласыз. Бардык ниъматтар бар. Анан дагы айтат да инсанчы, мен эч нерсем жок деп айтат дейт да. Нанкөр инсан дейсиң да аны. Карасаңыз минип жүргөн машинасыны, үйүндө турган телевизор, колундагы оюнчак телефонду караңыз, бир 10 миң, 15 миң сомдук телефон. Жеген тамагын караңыз, канча кыл тамактар турат. Анан дагы инсан айтат, мен эчтемкем жок деп айтат дейт да. Нанкөр инсан деп Аллах айтат. Ушунча ниъматы берди, дагы нанкөрчүлүк кыласың. Ушунча ниъмат бар, бардык нерсең бар, дагы Аллахка шүгүр келтирбейсиң. Жерден чыгып аткан өсүмдүк дагы субханаллах деп чыгат керек болсочу. Жерден чыгып аткан бир чөп дагы өсүмдүк дагы чыгып атканда субханаллах, Аллахты арулап, Аллахты бир улуу экендигине зикир кылып чыгат. Ошол чөп боло албайсыз. Ошол чөп дагы субханаллах деп чыгып атса, анан сиз кандай Аллахка шүгүр келтирбейсиз? Ушунча ниъмат бар болуп туруп. Жана Аллах Таала айткандай, албетте инсан өтө бир чоң нанкөр деп нанкөр болуп калбайт. Нанкөрлүктөн Аллах өзү сактасын бизди. Бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жолго өзү Мадина, мисалы бизде эле ысыкта жайда мына арабанда 35-40 градус болуп кетти деп канча тыбырчылап калдык да, жүгүрүп жайка бияка төлөкөй издепчи. Канча кыйналдык. Көчөдө адам жүрүш кыйын болуп калды да. Только күндүзгү түшкү убакта көбүнчө уктамай убакта болуп калды. А бирок Макка, Мадиналар мындан бир кыйла эсе ысыгыраак. Ал жакта зонтиксиз, башыңызда бир нерсе болбосо, 1-2 саат убакыт көчөдө тура албайсыз да. Турсаңыз жыгылып калышыңыз мүмкүн. Ошондой катуу ысык. Бир күн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошондой элдер уктап аткан мезгилде ошондой катуу ысыкта көчөдө басып жүрөт. Сахабалардан дагы Умар разияллаху анху, Абу Бакр разияллаху анхулар дагы ошол түшкү убакытта уктабастан көчөдө басып жүрөт. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сурадылар. Эмне кылып жүрөсүңөр адамдар уктап атканда деди. Силерди алып чыккан нерсе мени дагы алып чыкты дейт. Ал эмне? Ал ачкалык дейт. Ачкалыктан уйкум келбей атат көзлөрүмө деп. Адамдар дем алып аткан мезгилде мен курсагым ачтыгы себептүү мен уйкум келбей атат деди. Башка бир риwаяттарда Абу Бакр разияллаху анху айткан хадисте мен дейт бир күн пайгамбарыбыздын алдына кирдим дейт. Пайгамбарыбыз олтуруп алып намаз окуп атыптыр. Кетирип эмес, олтуруп алып намаз окуп атыптыр. Ана мен сурадым: "Я Расулаллах, эмне үчүн олтуруп алып намаз окуп атасыз? Эмне курсаң бир ооруп калдыңызбы? Бир нерсе болуп калдыңызбы?" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла бисабабил жу, ла астати ан акума я Аба Хурайра" деп пайгамбарыбыз. Жок, мен ооруп калган жокмун. Балким мен олтуруп алып намаз окугандыгым себеби бул ачкалык себептүү я Абу Хурайра деди. Мен тике туруп намаз окуганга кудретим жетпей атат, курсагым ачтыгым себептүү деди пайгамбарыбыз. Сахабалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям керек болсо курсагына таш байлап алып жүргөн убактар болгон. Курсак ачтырса. Анан сиздин алдыңызда ушунча ниъмат, ушунча өсүмдүк, ушунча тамак жегениңиз, башкаңыз, кийип жүргөн кийимдериңиз ушунча ниъмат бар. Анан дагы менин эчтемкем жок болсо, жок десеңиз анда чоң нанкөр болуп каласыз. Аллах Таала айткан.
Мейлі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдың дооруну коюңуз, кечеги союз мезгилиндеги аксакалдардын дооруну караңыз, алар кайда кыйналып жатышты. Кээ бир аксакалдардан уктук. Калардын ийинини неме кылып, чукулап, ошол жерден дагы бир нерсе таап жейли. Ошого чейин барганбыз. Тамыр жеп жашап жүргөн убакыттарыбыз болгон дейт. Тамыр жеп, бир өсүмдүктүн тамырын жеп. Ушунча кыйналып аксакалдар жашаса, анан ушунча дин эркинчилик заман болсо, ушундай бир жакшы заманда дагы шүгүр келтирбесек, дагы ибадат кылбасак, жана Аллах Таала Куранда айткандай, намкөр инсан болобуз да, биз намкөр. Намкөр болбойлу. Балким бизге берилген ушундай неаматтын кадырына жетели. Кече аксакалдарыбыз канча кыйналып намаз окуган. Мектепке барганда оозуна орозо эмесинби деп тамак ичирип, суу ичирип көргөн убакыттар болгон. Анан азыр сизди намаз окубай коюуга, орозо кармабай коюуга, ибадат кылбай коюуга, жаштар илим албай коюуга, жаштар эле эмес, чоңдор дагы илим албай коюуга кандай себебиңиз бар? Кыяматта эмне үчүн ушунча шарт түзүп бердим? Эмне үчүн илим албадың? Эмне үчүн намаз окубадың десе, эмне шылдыгын айтасыз? Мейли кечеги аксакалдар айтат, союз мезгилинде бизди тыйды, биздин башыбызды кетире деледи. А бирок сиз эмне шылдыгын айтасыз? Негизи ал дагы шылдоо боло албайт. Ал дагы бир себеп боло албайт. Анан дагы ушунча дин эркинчилик заманда, ушунчалык заманды түзүп берсе бизге, мектепте медресебиз, мечитибиз көп боло турган болсо, дагы кандай сизге кандай шарт керек ибадат кылганы? Илим алганы кандай шарт керек сизге? Мисалы карасаңыз, уйгурларды билебиз, уйгурлар 30 миллион, саны 30 миллионго жетти. Же болбосо жанагы түрктөр менен күрктөр деп коет, ошо түрктөрдүн ишери күрктөр деп коет. Алар 80 миллионго жеткен калктын саны. Бирок экөөнүн тең улуттуу бир мамлекети, бир эгемендүүлүгү жок, бир мамлекет жери жок. А сиз 5 миллион кыргыз барбыз, анан ушул жерде ушунча эгемендүүлүк, ушунча бир бардык нерсебиз бар. Анан дагы шүгүр келтирбесек, ушундай мамлекетибиз бар, дагы шүгүр келтирбесек, кандай инсан болобуз биз? Пайгамбарыбыз саллаллаху